Аксак Темир. Ассаламу алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүнкү сапар Аксак Темир жөнүндө болмокчу. Албетте, Википедияда жазылган маалыматтарды эмес, ислам өлкөлөрдөн алынган тарыхый маалыматтарды жана ата-бабалардан ооз-эки айтылып келе жаткан аңгемелер боюнча айтып бермекчибиз. Тарых талаштуу. Бирок азыр интернет айдыңында кыргыз тарыхы болуп көрбөгөндөй ачылып, маалыматтар жамгырдан кийинки козгарындай жайнап чыгып, эбегейсиз чоң далилдүү маалыматтар менен толукталып жатат. 14-кылымдын башында Ташкентке жакын жерде Жызак чөлкөмүндө Ташпай деген кыргыз киши жашайт. Ташпай жаш кезинен ат үстүндө тың, согуш өнөрүн өздөштүрүп, көптөгөн жүрүштөргө катышып, жакшы эрдиктерди көрсөткөн адам болот. Тынчтык мезгилинде Ташпай Жызакта мал багып, Ташкентке, Бухарага койлорду алып барып сатып, соодагерчилик менен алектенет. Ал кезде Бухарада фарси тилдүү жана чагадай кыпчак тилдүү элдер жашаган дешет. Ташпай соода менен байып, абройлуу адамдардын катарына чейин жетет. Анын 2 аялы болуп, бирок экөө тең төрөгөн эмес экен. Ошого Ташпайга дагы Тарагай деген ат жармашат. Тарагай дегендин мааниси как баш, же болбосо артында туягы жок дегенди билдирет. Ошол кездеги Бухарадагы тартип боюнча элдин коопсуздугу үчүн күн батканда дарбазалар жабылып, күн чыкканда дарбазалар ачылчу экен. Ошол дарбазачыларды башкарган Амир деген адам болот. Дарбазачы Амир дагы убагында жылдыздар санагы боюнча обсерваториядан билим алып, касиет кармаган киши болот. Дарбазачы Амирдин Саид деген уулу жана Текина деген кызы бар эле. Күндөрдүн биринде дарбазачы Амирдин түшүнө аян берет. Ал аян мындай эле. Бир аксакал келип Амирге мындай дейт: Асманда кош жылдыздар бири-бирине жакындашып баратат. Таң эрте менен Бухарага кой айдаган соодагер жигит биринчи болуп кирет. Сен Текина кызыңды ошол жигитке берсең, ал экөөнө Кудай Таала өзгөчө уул берет. Ал чоңойгондо өтө күчтүү падыша болот, дейт. Түшүнөн чоочуп, сыртка чыгып асманды карайт. Чынында эле кош жылдыз бири-бирине жакындап баратат. Таң атат. Ошентип Амир дарбазачы таң эрте менен өзү дарбазаны ачып, чыдамсыздык менен карап турат. Биринчи эле болуп Ташпай койлорду айдап кирет. Амир дарбазачы Ташпайды кармап, чоо жайды сурашып, анан түшүнө келген аянды айтып түшүндүрөт. Ташпайдын да баладан үмүт үзүлүп баратканын улагандай болуп, дарбазачынын сулуу кызын көрүп дароо макул болот. Ошол эле түнү нике кыйылат. Ташпай соода иштерин аяктаган соң жаш аялын алып Жызакты көздөй жөнөйт. Жызакта 2 аялы Ташпайды жалгыз келбегендигин көрүп, үйгө батпай калышат. 3-чү аялы төрөсө, бул экөө кайда барабыз деп Текинаны аңдып жашап калышат. Ошентип күндөр өтүп, Ташпайдын 3-чү аялы Текинанын курсагындагы баласы билине баштайт. Ташпай абдан сүйүнөт. Текинанын боюнда бар экенин билген чоң аялдары жаңы аялды жок кылуунун амалын ойлоп башташат. Бир күнү адаттагыдай Ташпай соода иштери менен Бухарага кеткенде, 2 аялы биригип башкесерди жалдап, Текинаны алыскы чөлгө алып барып өлтүрүүнү суранат. Башкесер Текинаны жүктөп алып, алыскы чөлгө алып барып өлтүрөрдө Текина кудука өзүн таштайт. Башкесер кудука түшө албай артка кайтып кетет. Текинанын ажалы жетпей аман калып, бирок кудукта канча жатканын эч ким билбейт. Бир убакта кудука сууга кербендер келип, кудукта жаткан Текинаны көрүп куткарып калат. Кудайдын буйругу кербен башы Текинанын өз агасы болуп чыгат. Болгон окуяны айтып берет. Агасы кош бойлуу Текинаны Бухарага алып кетет.
Айлар өтүп, Ташбайдын аялы Текина уулдуу болот. Канчалаган кыйынчылыктарга чыдаган бала бул, деп атын Темир коюшат. Ташбай Текинаны издеп далай жерди кыдырат. Издеп жүрүп Бухарадан табат. Чоо жайды уккан соң эки аялын жоготуп, Текина менен Бухарада жашап калат. Арадан жылдар өтөт. Темир бойго жеткен мезгил. Ташбай Темирге согуш өнөрүн үйрөтүп, кылыч, найза, жаа тартып, машыктырып жоңойтот. Арадан жылдар өтөт. Темир бойго жеткен мезгил. Ошол маалда Бухаранын падышасынын 3 кызы бойго жетип, ал кыздарына өздөрү тандаган жигиттерге күйөөгө берем деп убадасын берет. Ал кезде кыздар 14-15 жашында эле турмушка чыгышкан. Падышанын эң кичинекей кызы, эң сулуусу Темирди тандайт. Себеби Темир бойго жеткени башкалардан айырмаланып, тентек жана тайманбас болуп Бухарада эл көзүнө көрүнө баштаган жигит эле. Падыша кызын антип да, мынтип да алдайт. Бирок кызы Темирди гана тандап туруп алат. Кызынын тандоосуна чычалаган падыша Темирге кичүү кызын үйлөйт. Бирок берки-эки күйөө балдарындай кылып, Темир менен кызына шаң шөкөт көрсөтпөй, жада калса начар үйгө бөлүп чыгарат. Экөөнүн жашоосун кыйын абалга таштайт. Бирок Темир ага деле моюн бербей, Бухарада баш көтөрүп, аты ого бетер алыстарга тааныла берет. Падыша ага да ачуусу келет. Темирге ичи күйгөн душмандарын чогултуп, өлтүрүүнү буйруйт. Алар түн жамынып келип, Темир уктап жатканда өлөрчө сабап, буту колун сындырып өлдү деп калаадан сыртка чыгарып ташташат. Таң атат. Айлана канга боелгон. Бирок Темирдин экинчи жолда ажалы жетпейт. Темирдин денесинде суу жери жок, талаада чымындарга таланып жатат. Бухаранын элине көр казган бир үй бүлө калаадан сырткары жашайт эле. Ал кишинин 2 уулу болот. Ошол 2 уулу талаада бара жатып, өлүп жаткан Темирди таап алышат. Аксакал балдарына көр каздырып, Темирди жерге бергени жатканда, тирүү экенин көр казган жигиттердин бири байкап калып, атасына кабар берет. Атасы келип Темирди үйүнө алып барып, дарылап, сынган буттарын шактап, дарылай баштайт. Ошентип арадан айлар өтөт. Буттары денеси айыгат. Темирдин шакталган буттарын чечет. Бирок сынган буту өз калыбына келбейт. Ошондон улам Темирдин бир буту аксап басып калат. Эсине келген Темир аксакалдан тирүү экендигин эч кимге айтпашын суранат. Ошентип Темир аксакалдын колунда көр казып иштеп калат. Ошондон тарта Темирдин атына Ланг деген сөз кошулат. Ланг деген фарси тилинен алынганда аксак дегенди билдирет.